Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Бүгүн жумушубузга Абдыбары Аксакал келип калган экен. Маңдайыбызда отурат. Кош келипсиз, Абдыбары Аксакал. Кыргызда бир керемет сөз бар. Атам өлсө да атамды көргөн өлбөсүн дейт. Ушул Кожомкул атабызды өз көзү менен көрүп калган, колуна суу куюп бата алып калган аксакалыбыз маңдайыбызда 80-дин кырына келип калган экен. 1946-жылы туулгансыз ата. Анан Кожомкул атабыз 1888-жылы туулуп, 1955-жылы октябрь айында каза болгон. Кээ бирөө ойлойт экен, Манас атабыздын доорунда андан кичине кийинерээк эле жашап калган депчи. Андай эмес, мына аксакал күбө ошо бала кезинде бир 8-9 жаштарында көргөн экен. Азыр бул эфирден тышкары бир топ сөздөрдү сүйлөшүп отурдук, айтып берди. Анан ошол камерага түшүрүп калайын деп отурам. Мындан 10 жыл илгери ушундай Кожомкул балбан баян аттуу китепти жаздым эле. Жер суунун баарын кыдырып дербиштей, же унаам жок, же атым жок, ушул жол тосуп жүрүп бир топ аксакалдарды таап ушул китеп кылып жаздым эле. Абдыбар ата улуу башын кичүү кылып өзү келип, өзү издеп келип байланышып жүрүп ошо маңдайыма келип отурат. Разымын ата. Мен сага разымын. Кудай разы болсун ата. Эми экөөбүз тең жашып кеткендей болдук сүйлөшүп отуруп. Мен уккан окуяларды дагы сиздер да угуп коюңуздар, туугандар. Бул тарыхтын бир бүктөмү. Анда эмесе сөз сизде ата. Жана Кожомкул атабызды кандайча көрүп калдыңыз, ошону эл журтка айтып берсеңиз. 1954-жылы жайдын Саратанында чаекте балдар менен чүкөнүп жүрсөм айтып калды, Кожомкул аксакал, Кожомкул балбан келди деп. Каякта экен деп сурап калсам, ой жезденкине Садыбака жезденкине ошол жакта чоңдор коноктоп атыптыр дейт. Анан жездем заведующий болгондон балдарды киргизчү эле, анан мен мага уруксат эле кирип. Эми жездеңиз да? Барып анан көшөгөнүн артынан шыкалып анан карасам, төрдө атайын жасап келген, азыркыча орусча айтканда кресло деп коет го. Ошондо отургучка отуруптур. Мындай сырткы кийимин чечип коюп, теги тайын алып коюп, анан топушан отурган экен. Өзү майда сибаркыттан жасалган кемсезишим кийип, кара түк кийип. Анан ал кишини мен баягы балбан деселе семиз кишини элестетчүмүн балакая болуп. Андай эмес экен да, көрсө ал киши баягы мүчөсү баары келишкен. Ошо аксакал болуп калган кезинде дагы жанагы колдорун кыймылдатканда булчуңдары жүгүрүп турганы кадимдей билинип турду. Анан мен бир топко жер карап, анан кийин баягы жерден атам дайым айтып жүрчү. Кожекем деп эле кайта сөз кылса эле Кожомкул жөнүндө айтып берчү эле. Анан энем дагы Кожекемде киши барбы деп, энем дагы ошол Суу Самырдын Кожомкул айылынын кызы болгондон кийин бир туугандай карашчы көрүнөт да. Анан ошондо чуркаган бойдон барып үйгө барып атам айтсам, атам тез эле кийинип дааратын алып алып, кой мен Кожекем менен баарлашып алайын, көптөн бери жолугуша элем деп кетти. Атабыз болсо абдан авторитеттүү киши эле, ал кишинин райкомдун секретары келип түн ичинде сөздөрүн угабыз деп келчү элем. Анан ошол убакта райкомдун биринчи секретары Садыр Базаров, райисполкомдун председателі Молдыбураев, райпотребсайсынын председателі Боронбай Чылпаков, сельсоветтин председателі Шаектин, Ашыралы Сарсейдип жана башка бир 5-6 атка минерлер чогуу келишти.
Анан Кожекем айтып калды, саламдашып, энем менен учурашып аткандан кийин. Ямаке, ден соолук кичине жакшы болбой турат. Үйгө киргенде дем алым да кыйын болуп кетет. О сырткы эле салдырбайсыңбы деп анан Кожом катабыз айтты. Анан биздин алмалуу эмебиз бар эле, азыр деле бар, эми ал убактын баары эметип калды. Анан ошол жерге көрпө салдырып эметип, шыдактар салдырып коюп, даже боз үйгө да кирмейли деп анан сырткы эле ошону салдырып анан үйүбүз болуп анан отуруштук. Отургандан кийин эле райком секретары айтып калды. Кожеке, мага уруксат берсеңиз, менде жумуштар бар эле. Бул калгандар бүт калат сиз менен. Ошонун астында эле ошо Кожекемдин ырыскысы атама бирөөлөр баталабыз деп килейген бир ирик койду алып келиптир. Атам өзү мал күчү маселе, баягы молдочулук кылып. Анан ошол улайдай семизген, ошону тартып берди да бата кылдырып турган. Анан чай пай ичишип, кымыз да бар эле, как раз ошонун астында эле атамдын агасы Карабала деген 2 чаныш кымыз бердирип жайлоодо. Бар тең ай кишинин баягы жолу ачык киши көрүнөт да. Баягы бар тең эле болуп калды. Курдак иштен апына кылгычак эле. Анан сөздөн сөз чыгып эле анан эми калганын улай берейинби? Улай бериңиз. Анан сөздөн сөз чыгып кетип эле жана Чылпак Боронбай деген киши айтып калды. Кожеке, сиздин балбандыгыңызды элдин баары билет. Өзүң баспай калган атыңызды көтөрүп кеткениңиз белгилүү. Учуп кеткен төөнү кармап калып, кайра жолго алып чыкканыңыз белгилүү. Жарым тоннадан ашык чулуу таштарды көтөрүп ар кайсы жерге койгону элге белгилүү. Деги ушу балбандыгыңызга ыраазы болгон бир жайыңыз барбы? деп сурады. Мен муну угуп отурдум, бирок ал убакта 8 жашар болуп, мен маанисин түшүнгөн жокмун да. Баа жөн эле үстүртүнөн угуп, анан кийин элесеге жетип, анан кийин атамдан тактап алдым да. Анан көрсө ошону айтып, анан ошентип сураганда эле баягы элдин баары Кожемкул аксакалдын оозуна эле карап калышты баягы. Эмне деп айтар экен? Андан киши сөзгө кичине когураак киши экен. Өзү тоодай болуп турганы менен сөзгө көп жок экен, анда-санда бир сыйрап коюп гана турат экен. Анан баягы бир топко жер ойлонуп, ошо өткөн жагын элестеп кетти көрүнөт. Анан мынтип айтты. Бир окуяны эстедим деди. Ушундан өзүңөр тыянак чыгарып аласыңар дегендей кылып. Герман согушу башталып өктө-өртөн көрүшүп алган эле ошонун ортосунда жашым 27-28ге чыгып калган кезим эле уруунарга тоо таппай, ушарга жол таппай турган кезим эле балбанчылык кылып калып, атагым чыгып бир топ жерге билип калгам. Анан ошондо айылдагылар күзгө маал эле дайым ошо күзгө маалда же Ош тарапка же болсо Олиятага жок дегенде Карабалтага айылды камсыз кылыш үчүн кышка баягы бир топ соода ылдырып келишишет дейт. 10 чакты жигитти даярдап коюшту дейт. Анан Кожекем баягы өзү айткан, жетиги бирөөлөр айткан. Баягы 10 чакты кишинин барып келишин жанагы чогултуп берген акчалардын жартысы кетип болбойбу? Пулун бар. Булар багыш керек да. Алыс жол болсо, ал убакта азыркыдай машина жок кезде. Анан өрүп эки чоң жүк көтөргөн аттардан бергиле, мени барып келейин. Акча каңдырганга үнөм көп оокат келет деп Олиятага кеткен экен. Олиятага барып соодасын кылып, баягы эки атка бели майышканча жүктөп белке өзү минген атына дагы бир тобун эметип алып, анан акырын иркип анан жанагы капканын белинен жаңашып чыгайын деп атса коюш жерин белге эми капканын бели кичке да мындай. Анан баягы бир жапан терек өсүп турган экен дейт. Анан ошол жапан теректин жанына барып аттын белдерин бошотуп кичине эс алып алайын деген мааниде барайын деп атса эле тиги өрөн жактан 10 чакты атчан чыгарып дейт.
Алар башка жака барат дейт, бирок баягы мени көрө калып эле кайры бери кайрылыш дейт. Ал убакта жанагындай каракчылар бар эле. Анан баягы турпетин эле байкадым дейт. Текирен таскага салып эле чаап келатышат дейт. Ойлоп калдым, Кудайым, эми булар эмне анан? Анан бирок жанымда 1,5 кес болгон долону таягым бар эле дейт. Аны дайым ошондой эмеде ала жүрчүмүн дейт. Аны менен адам эмес төөнү жыга чапчы элем дейт. Анан эми ойлонуп калдым дейт. Кудайым, эми тигилер келип мага косо. Анан мен да каршылык көрсөтүп бир тобунун канына забын болуп каламбы деп атам дейт. Өзүм жөнүндө ойлобой, тигилерди ойлоп атам дейт. Анан эмне кылсам деп атсам эле ошол көзүмө ошо жанагы теректин жанына барып калгам дейт. Жапан терек. Ошонун ылдый бутагы бар экен дейт. Мындай бир булаштан ашыгыраак болуп калган, баягы куурап калган бир бутагы бар экен дейт, адамдын билегиндей болгон. Анан буларга сыр көрсөтөйүн, түшүнсө түшүнөр деп анан мындай үйүн угула турган жакка келгенде деп катуу кыйып турдум дейт. Эмесе эле токтоп калышты дейт. Токтогондо жанагы бутакты көрсөттүм дейт. Аттын үстүнөн туруп бир колум менен булкканда оңурулуп кетти да. Оңурулуп кетип анан баягы ошо аттын үстүнөн туруп эле жерге ныгырып коюптур. Жерге. Эми жерлери балким жумшак катуу экенин ким билди, ныгырып коюптур да. Анан түшүнсөңөр түшүнбөсөңөр деп анан баягы токтобой эле баягы эс алайын деп атканда баягы эки атын коштуп алып анан нары чыгып барат. Дагы калган секиге чыгып баратам дейт. Бир карасам баягы келишип эле баягы казыкты тегеренип атышат дейт. Анан бир топко жер дагы карасам бирөө түшө калып эле жуп алайын деди. Жула албай койду көрүнөт. Экинчи жулайын деди да. Экинчи үчүнчүсү баардын келишип жула албай койчу дейт. Ошондо түшүндү көрүнөт дейт. Суу самырдан бир кабанын уулу кожом кул деген балбан чыкты деп укку да. Элге тарап кеткен да. Анан ошондон үчүнчү жолу кайрылып карасам баягы ончактуулар аттан түшө калышып кебилди тизелеп калпактар менен мага булгалап атыптыр дейт. Жакшы барыңыз деген мааниде. Ошентип күчүмдүн пайдасын ошондо бир ыраазы болдум күчүмө. Ой, мыкты. Деп кожокем сөзүн бүтүрүптүр. Бул сөздү мен 8 жашымда баягы өзүм толук түшүнбөйт элем да. Кийин атам мага ошону айтып берди. Ошонун негизинде да. Негизинде. Оода өзүңүз бала болсоңуз бул окуянын баарын жаттап кала албайт элеңиз. Жаттап кала албайт элем да, баягы. Анан кийин атамдан сурадым. Баягында кожокем бир айынан келген баягы мен колдон суу куйган ушинтип айтпадыбы, бир эмнени, бир балбандыкты айтып атпадыбы, эле каракчылар жөнүндө айтып атпадыбы десем, анан атам тактап берди да. Ушуну айткам ушундай деп. Анан жана чылпакы Боронбай кыйын киши болчу. Анан ошол жанагы суроону бергенине карабайсың. Таамай берген, таамай берген. Анан кишиге дагы таамай берди. Анан бу балам экөөбүз тууганбыз. Анткени биз Кулжыгачадан балдарбыз. Кулжыгачадан мен 10-чы атам, сенин 12-чи атаң. Кожом Кулдун 9-чы атасы. Бар. Анан биз тууганбыз да, тууганбыз. Анан силер болсо Байбичеден кетесиңер, Күрүчбек Байбичеден. Биз болсо Токолдон кетебиз, Супкуна деп коет. Эми өзүнүн аты ал Өзбектин кызы болгон, Суппахан болгон. Мен ал жөнүндө да эме жазгам, макала жазгам. Ошондой. Бул китепте барбы, Алдыгында ушул бар. Мына жерде могу китепте, мына китепте Санжыра саяк баяны деп, мен ушу саяктар кайдан чыкканын жана Чоду Карыянын айтуусу боюнча атам үйрөнүптүр, атамдан мен үйрөнүп, ошону кыскача кылып жаздым. Саяктар кайдан чыккан, кандай чыккан, эмне чыккан, жалпы Санжыранын өзүн айтып берем, ошону жазып. Анан ошонун ичинде анан баягы кыскача бердим. Анан ошо жумгалык саяктардан чыккан 3 адамдын окуясын коштум. Биринчиси Куйручуктукун, экинчиси Кожомкулдукун, үчүнчүсү бизде балбан болгон, балбан эмесми? Мергенчи болгон. Түгө саяк.
Ama ошол киши жөнүндө Аты ким? азыр башка аттар менен эметип кеткенде атып кетип Елеман деген. Елеман Мергенчи деген болгон. А киши ошол элдер айтып жүрүшөт 10 жолу тоңко тургузган деп. Ал өзүнүн өзү абай булач 10 жолу тоңко тургузган. 10 жолу тоңко деген 10 миң да. Ашпесе 5-6 миңдир деп коюптур да. Скромность деп атат да. Аны ошондон кыясы бар. Ал жанагы Илгери мергенчилер сөзүңүз каралып ата. Мергенчилер эл бакканда. Ал өзүнүн олжосун эмес да. Окусаң билесиң. Ошол жанагы ким жөнүнөн алып барган тиги Тилекматтын баласы Шыныбай кадимки Шыныбай болуп турганда катуу ооруп калган. Катуу ооруп калып, анан ошол төшөктөн турбай өлөт болуп калганда Кашкарга табып жиберип, анан Кашкарда табып келип анан айткан экен. Бир гана белги бар. Эмнеби? Жанагы эмеди айы деп койчу экен. Бул ургач айыга кошулган көп жыл эметип анан өзү чоң болуп өсүп кетет экен да. Жөкүр айы да. Ошондой айынын өтү май керек дептир. Яйдан ананы кайтып коет. Ан элдерге тарап кетет ушундай деп. Ан ошондо айтышат, ай жумгалда бир Тугасай деген айылда Мергенчи бар. Мергенчи бар Елеман деген жашы 30-40 ортосунда. Тиягы Алтайга жери, тиягы Кавказ тоосуна жери мергенчилеп жүргөн неме. Казакстандын тоолорун баарын кыдырган. Деп анан айтат да. Айтып анан алдырышат, алдырганда анан айтат. Жоо жайын түшүнгөндөн кийин. Экели жерде бар андай ай дейт. Кыйын билет экен. Бирок акчалык тоосун эми аяк алыс. Анан экинчиси бул Жумгал тогузторо Кетмен төбүнүн ортосунда Канакчы деген жер бар. Билесиң да Канакчы. Ошо Канакчыда мен акыркы жолу бир жыл былтыр эле көрдүм эле бар дейт. Жакыныраак ошого барам дейт. Анан анда сага 10 чакты 20 чакты киши болуп турат. Жок, мага бир эле жигит керек. Мен өзүм тандап алам. Анан 30-40 жигиттерди, мыкты жигиттерди, күчтүү жигиттерди чогулткандан бирден киресиң дейт, өзү боз үйдүн ичине кирип турат да, жарым кесте болгон шамшар бар экен, жалтылдап турат дейт. Адам айтып калса, тиги күнгө жалтылдап турчу деп. Анан баягы кире калганда эле бирден чакыра берет экен да, тисме менен. Кирип келгенде эле баягы канжа менен оңду тап берет экен. Кээри чалкасынан кетет дейт, кээри башын көрүп отурса жалтанат же. Баары тең жарабай калат. Анан эң акырында бир Мурат деген эле чымыр жашы 18 экен. Ошол Муратбек деген жигит эң акырында кирип жанантып эметсе көзүн ирбебей деп коюпту да. Ушул жарайт экен деп анан ошону алып алып анан балам эми жолдо баратышат да. Аттандырып баягы беришет баягы. Анан эми экөөбүз өлүмгө баратабыз. Жаткан жерин билем. Ошол жерге барып уктайт. Ошондо барып уйкусун ачып эметкенде чыгып келатканда атам. Эгерде таамай тийип калып Кудай берсе биздин олжобуз. Эгерде таамай тийбей калып жарадар болуп калса, же болбосо такыр тийбей калып кол салса, экөөлөп сөк гана, экөөбүз ынтымакта гана коркпой чабышсак жеңебиз. Бирок муну жеңиш кыйын дейт. Салмагы жок дегенде бир жарым центнерден ашык дептир. Жарым тоннадан ашык дептир. 5-6 центнерден. Анан экөө сүйлөшүп баягы кандай кылыш керек экен, айтат экен. Качырса, эгерде мени качырса, сен келип секирип келип төбөгө чокморун чабасың. Сага болсо мен чабам. Ошентип алаксытып жеңем дейт. Анан экөөнүн тең экиден канжары бар баягы. Чокморунан башка. Анан жанагы атса саларак тийип калган көрүнүп дейт. Баягы бакырып келип эле кимди балтырдан алган экен Елеманды. Елеман атам айтып калчы. Елеманда эми Кожомкулдай чоң болгон болбосо дагы ошого тетерип среднебес жок дегенде 100 килограмм болгон киши болчу дейт. Бир топол бурлуу балбан киши эле дейт адам. Жанаң
мылтыгын биз балдар көтөрө албаган элек, ошону тоо ташка көтөрүп жүрдү. Анан бажадан тиштегенде Мурат чап дегенде Мурат секирип барып эле мойнуна мине калтырып төбөгө чапкан экен. Жанагындай жүрөгүндө оту бар киши да. Болосу коркпойбу. Чабат экен, чапканда силки уруп үйдү дейт. 3-4 метр ала салып кетти бара. Ала салып кеткен эле аны белки элеман тыштай эле аны басып калыптыр. Аны басып калып эле сандан иштептир. Элеке мени иштеди дептир да. Ошондо баа тиги канын атып атат дейт, баскан сайын атып атып кетип атат дейт кан бара. Балтырына. Ошого карабай келген чокмак менен анан балбандар атта тиги караганда. Катуу чапкан экен. Чапканда башы эңгирей түшүп, мурунда кичине жаракат алып калып, анан кайра келип анан ошондо иштейм дегенде ошо алкымдан алыптыр да. Алкымдан алганда кээ бир айтат тишинин несі калды деп, кээ бир айтат жок тырмагын издейт, эми көрбөгөндөн айта албайбыз, бирок атам айтып калчу, мына береки шекесинен бул желкесине жери мындай эме болсо арык сыяктуу болуп калган дейт. Тырмагы го, тырмагыныкы кеткенби, жетишиники кеткенби, тырмагы кетсе керек да. Тырмагы кетсе керек. Анын тырмагы 10 сантиметр болот экен да. Ошо тырмагын алып кетсе керек да. Анан ошондон ким бакырыптыр, элеман. Мурат канжар менен сай, канжар менен сай. Ошондо 2 канжарды алып туруп секирип барып 2 колтукка уруптур. Анасы. 2 колтук ургандан кийин баягы колун жайып эле буларды жеңе албайт экен дегенси эле баягы балпаңдап алып качыптыр. Кан чугуруп баратат дейт ба. 2 канжар 2 жеринен илинип баратат дейт ба. Анан белки экөөнүн тең канатып атат дейт. Экөөнү тең жаракат. Аны эптеп бири-бирин таңышып, эми Мурат чыдай алдым. Мынча эметпедик, аман калдык. Калган айыл болобуз. Бул алыс бара албайт. Казыр тегти кырдашы менен бир жерге эметет. Кулайт. Куласа кулаганды көрөбүз деп туран. Эптеп бири-бирин таңышып алып анан баягы ошондо Мурат элестеп айтат дейт. Элеманын артынан барасам, баягы танк болгон эменин ортосунан кан сийип агып атат дейт. Ошого карабай баратат дейт. Башынан кан чууруп баратат дейт. Ага карабай баратат дейт. Ада кыйынышкенде. Анан баягы кырдашса биринчи эле кырдын бир теске жагына ээребей калган мөңгө кар бар экен дейт. Ошонун касыйып ошого кирип калыптыр дейт. Анан ушул жерден элеман атат дейт. Ушул жерден туруп 3 атам. 3 атканда өлсө да барам дейт. Анан 3 жол атты дейт. 3 жол атып туруп анан барса негател өлүп калыптыр дейт. Же канжардан өлүп калганын же 3 окту дегенде бир жерге тийиптир дейт ба. Ушунчалык мергенчи болгон экен да. Анан ошонун өтү менен майын алып анан ысык көлгө алып барышып анан жанагы ошондон жанагы табып дары жасап анан ошо Чыныбайды аман алып калышкан экен. Анан буунун элдери чогулушуп анан бир куро кой, бир жылкы, бир топ эмелерди 3 тай туяк кылып белекке берген экен да. Берген экен да. Анан 10 чакты жигиттерин айдаттырып коштуруп анан жумгалга жери ошо эметип келген экен. Анан Муратбек жанагы элеман Муратка айтыптыр. Эркек баланы болсо атын Муратбек коюм дептир. Жана берген мал мүлкүн оокаттарын бар тең менин ырыскым кайберенден деп туруп ошонун баарын элге таратып берген экен. Өзүнө бир гана минерге ат алып калыптыр да, калганын таратып берген экен да. Анан ошол жана кийин эркек балалуу болуп атын Муратбек коюп элеман баласы. Анан ошонун небереси мына нарында губернатор болду, Канат Муратбеков деген. Ошонун небереси. Казыр Америкада жүрөт. Анан ошо министрде болду ба, эми технология боюнча министрде болду. Ошонун урпактары. Жакшы. Абдыбар ата, жана Кожомкул атабыз менин ата-энемди сактап калган, Кожомкул ата болбогондо мен кайдан болот элем деп бир топ жашыдыңыз. Ошол окуяны айтып берсеңиз баштан аяк.
эми кыскартып айтайын, атам ошол 16-жылы 15-жылы мектеп ачылып ошол Сусамырда түркмен болуш мектеп ачып ошол жака мугалим болуп келип ошол жерден Кожомкул балбан менен таанышып калат. Ошол жактан таанышып жүрүп ошол жакта мугалим болуп иштеп жүрүп анан мен энем менен таанышып анан кийин энемди алып келген. Кожомкул менен жакшы саналаш болуп калып, кийин 30-жылдарда Байымактын тукуму деп кулакка тартабыз деп атабызды. Эми ал убакта ошондой болгон экен, Тайкелебиз бул Рыскылбектин кызы болгондуктан тайларбыз. Энебиз, чоң энебиз ошо Рыскылбектин кызы болгондуктан жана Керимбай болуш, Зулпукор болуштар менен биздин аталарыбыз, атамдын агалары катышып жүрчү экен. Ошол жактан эметип анан ошо атамдын агасы Атыбай кесилип, анан ошонун кесепети менен баягы атабыз 30-жылы списокко түшүп калат да, жана кулакка тартуу боюнча. Ал убакта кулакка тарткандан кийин келет беле, келбейт беле, ким билет. Бирок бир жакын тууганыбыз ошол органда иштесе керек, ошол жактаган. Анан ошол эми өзүнүн немесине чыккынчылык кылса кылгандыр, бирок баягы тууганчылык кылып айтыптыр. Маке түнү менен качпасаң болбойт дегенде анан энем экөө, анан энем ошондо боюнда бар экен, мына төрөйт, ана төрөйт болуп турган экен. Жанагы Тоокел деген врач агамды ошондо төрөгөн экен кийин. Ошондо түнү менен качып чыгышкан экен. Түнү менен качып чыгышып, Аралга келсе, Аралда пост бар экен дейт. Бир отделение орустардын солдаттары, анан дагы бир 20 чакты кызылчок деп койчу экен. Ошону кадимки Абдырахман балбан бригадир экен. Ошолордун. Кожомкул атабыз менен эң ишкен Абдырахман. Кадимки эң ишкен ошо Абдырахман балбан. Ал кишини да мен көрүп калдым, кийин аксакал болуп жүргөндө өзү чекиркөсүрөөк, чалабала чекиркөсүрөөк, ак жумал киши эле. Аксакал киши. Анан ал мурун сакалы жок, муруту бар кезинде көрдүм. Жашыраак кезинде. Анан ал киши ошол бригадир экен. Анан келип жанагы орустун командири кое бербейм, мен сурат тияктан суратмайынча кое бербейм деген экөө чатакташы кетип, анан ошол экөө таң атчан турган дейт. Абдырахман бир убакта эле тыйынын атын тишкинип кагыйды дейт. Орустун командирин. Кагы дегенде ат очорулуп барып, арткы бутунан эметип куйругуна отура калып араң турду дейт. Анан ошондо эле маке кете бер, мен өзүм сүйлөшөм булар менен деп койду. Мырзалар да. Араң турган жаныбыз экөөбүздүн тең минген экөөбүздүн тең жакшы ат болчу дейт. Оосун кое бердик дейт. Текесе кирке жери токтобой чаап бардык дейт. Мынасы боюнда бир аял чаап барды. Ошол Аралдан Текесе кирке жери жок дегенде 10-12 километр. Анан ошо чабырды жан керек да. Анан качып барып анан Сусамырда баралы. Сусамырга элдин кысылойго баралы. Тиги бажасы бар эле жерден. Толтоңкул деген. Анан ошо бажасына барса, бажасы айтат: "Ой, мага дагы эме келди, бизди Украинага айтып атат." Кулакка тартып. "Мен сени коргоп кала албайм. Андан көрөп тиги Кожокем менен жакшы эмессиңби? Сени бир калкалып калса Кожокем, мына жарым жылдан ашып калды, тиги 1 жылга жакындап калды. Сесебет болушу да. Азыр ошо бийликтин баары ошо кишиде." дейт. "Сен бир коргосо ошо короyim." дейт. Айла кетти дейт. Анан эме чоң солгосу салба, тиги бу көкөмөрдүн иши менен салба. Солдаттар жүрөт. Сырт менен кетти. Анан жана Куутокой деген бар, мына жакта. Шаардын ичи, анан Куутокой, андан ары Кумуштун белинен ары аралдага тиги толукка кетет. Жана Сарыкамышка толукка кетет. Толукка кетет. Ар кайсы жерге бурул. Бирок сырткы эме да. Сырткы жол. Сырткы жол. Жайлоо болгон эме эле. Ошо жана курулушунун белине жакындап келгенде энем чыдабай кетет, төрөй турган болуп калат. Толгоп калат. Анан атам өзү толгосун кабыл алып, баягы киндигин анан метип баягы энем жаткырып, энем ошондо кийин ыйлабыч эле бар. Кийин айтып берип. Тоокелди төрөгөндө ошо орой турган эме жок, качып бараткан кишилер болсо кайдан эме болот. Ошону бүт ич кийимди тытып, ороочулук кылып, келечегин жандырып, баягы балага ороч кылып, өзүм жылаңач этиме чапанымды кийип калбадымбы деп энебиз ыйлабыч.
Эми ошондо жайдын саратаны болсо дагы белде бары суук да. Ооба. Анан баягы энемиз жаткырып коюп, атам айтат, карасам эле бир 10 чакты сарттар соода кылып баратканмы дейт. Баягы качыр аттарын жүктөп алып, билмей карап турат, астына бір жашы 80-90-га чыгып калган аксакал өзбек чал, ала топу өзбек чал баратты дейт. Баланын үнүндөгө калып эле атынан түшө калып туруп эле жерге тиселе калып туруп эле бата тилебейди дейт. Бата тилебей эле, "Өкем, босуңузгарбы?" деди дейт. Дедим дейт, эми жашырган эмне бар? Анан, балам, баарыбыз ушундайды көрбөдүкпү? Эмнеге, эркекпи? Эркек дедим дейт. Анда, "Өкем, уруксат берсең мен атын коеюн" деди. Илгери бизде Ташкентти башкарган Тобокел хан деген болгон. Ошонун атын коюн, Тобокел болсун деп анан батасын берип анан. Аңгычакта энем кыйналып, баягы онтоп киргенден баягы энемди көстөй кайра чуркуп келип баягы эмесип, бирге энеме жардам берип дегенде мындай кылып эми карасам эле тигиле жок болуп калды дейт. Өзүмө көрүндүбү дейт, же чын эле болду, анысын атам жанагы балакты болуп жүрүп жакшы да эметпей калды да. Ошо менен баягы энем кичине жайлагандан кийин дегенде кой мен акырында билип келейин тиякты деп ылдый түшүүгө да коркуп атат да. Анан бараса ошол жерде бир койчу кой кайтарып жүр деди. Мурун тааныйт экен баягы айыл бир болгондон кийин атам аякта көп жыл жүргөндөн кийин бири-бирин билишет. Анан азыр аты эсимен кетип атат. Анан баланча, маке кайдан жүрөсүң? Ушундай. Бери келеме. Кепи алып киши менен да атам жакшы көрүнөт да. Эми атам ушундай киши болчу, баары менен жакшы болчу. Анан, кожокем бар? Бар. Сен эми акырын элге билгизбей кожокема бар. Ушундай Мамыт ушундай болуп келатыптыр деп. Бейич жан билбесин. Койлодум да, мен койлуңду кайтара турайын, сен барып кел. Анан ашып кетсе bir жарым саат барат, жарым саат кайра келет. 1 саатта. Анан кайра 1-2 сааттын ичинде кайра келди. Кожокем айтты, ошол жерде эле калсын. Бир жакшыраак жай. Мен казыр тетиги баланчанын билмесин айтты дейт. Ошол жерге алып барып коюн. Тамак аштан эмеден кем каршы кылбайм. Бирок мен ачык аларды коргой албайм. Өкмөткө кызмат кылып жүрсөм. Бирок макемди коргоп калайын. Эме ачык айтты. Анан ошентип ошол жерде туруп калды дейт. Күз боскула түшкү жекти ошол жерде болуп дейт. Тамак аштан кылган жок дейт. Бир алачык бериптир дейт. Түнкүсүн алып келип берет дейт. Анан күздүн күнү 3 киши жиберди дейт. Көчүрүп кеткиле бир жерге деп. Анан ошо Ойга айылдын башында тиги Миңтекен түп менен кошулушкан жеринде бир zoo, аска zoolor бар экен дейт. Ошонун түбүндө илгерки мергенчилердин үңкүрү бар экен дейт. Анан ажерден үңкүрдү тапмак тусун ажерге барышы өз азаптосоо экен. Ооба. Анан ошол жака алып барып анан ошол жака баягы үңкүрдүн ичине алачык типтирип ошол жака жашай берген. Эмеден кем кырсыкпайм деп. Ошол жакта 2 жылга жакын атам жана баласы 2ге чыккычакты толкулаган. 2ге чыккычакты ошол жакта жүрүптү. Анан 32-жылы анан жанагы кайра акталган кагазы келип анан кайра кеткен экен. Ошентип кожокем атамды аман алып калды, энемди аман алып калды, агамды аман алып калды. Кийин анан ошо атам энем аман калган үчүн мен төрөлүп отурам. Менден улуу да бир агам бар эле, кийин кайтып болуп кетти. Ошентип кийинки балдары төрөлүп, ошо эң кичүү баласымын да атам. Ошон үчүн кожокемдин абагында сыйынып жүрөбүз да. Эми арбактар ыраазы болсун ага кишилердин ата. Эми жашычуда эле окуя болуптур чындыгында. Эми 2 жыл үңкүрдө жашайт деген эмне деген шумдук, эмне деген кордук. Ушундай заман болгон экен эми. Анан ошо кожомкул атабыз көп эле кишиден угуп калдым. Менин атамды сактап калыптыр, атамды кулакка айдабай кармап калыптыр, кадыры менен кармап калыптыр, айла амалы менен карматпай алып калыптыр деген көп сөз уктум да. Ошонун бири сиз да болуп атасыз мынакей.
Эми чын эле жанагы элди тоноп талагандарды, элди эзгендерди сактачу эмес экен, кулак айдачу экен. Кимдин ким экенин жакшы билет да киши. Анын үстүнө бала кезинде, жаш кезинде тиги байларга, бийлерге кызмат кылып жүрбөдү. Анан кимдин ким экенин билет да. Анан жанагындай ак жеринен айдалып аткандарды ушинтип сактаган экен бир топ. Эми аталарыбыздын арбагы ыраазы болсун. Жаткан жери жайлуу болсун. Ушун менен токтотуп турабыз го. Анан жанагы окуяларды кошуп туруп, анан интернетке чыгарам буюрса, эл журтубуз көрөт. Ошондой агайын туугандар, Абдыбар атабыз ушундай кызыктуу маяк куруп берди. Дагы аксакалдарыбыз болушу мүмкүн. Ошо Кожомкул атабыздын окуяларын жакшы билген, эми өтө азайып баратат тилекке каршы. Ошол кишилерден дагы көргөн билгендерин алып калсак деген изги тилектемин. Ошондой аксакалдар болсо айтып коюңуздар же өзүмө байланышка чыгып койсоңуздар жакшы болот. Бар болуңуздар.